Нарын шаарында айлана чөйрөнү жакшыртуу жана каланын көркүн арттыруу максатында масштабтуу жашылдандыруу иштери башталат. Бул демилгендин алкагында быйыл жалпысынан 2600 түп бактарак шаар аймагындагы ар кайсы чөлкөмдөргө олтургузулат. Белгилей кетсек, өткөн жылы дал ушундай эле көлөмдө 2600 түп бактарак олтургузулуп, шаарды жашылдандыруу багытында олуттуу иштер аткарылган. Быйылкы көчөттөрдүн катарында ак кайың, мажурумтал, четин жана жапалак арча сыяктуу түрлөрү бар. Бул дарактар Нардын катаал климаттык шарттарына туруктуу болгондуктан атайын тандалып алынган. Жашылдандыруу жана көрктөндүрүү багыты боюнча айта кетсек, былтыркы жылда 2,5 миңден ашык бактарактардын түрдүү көчөттөрү олтургузулган. Азыркы күндө бактарактардын өнүмдүүлүгү жакшы көрсөтүктө, 90%дан ашык. Ал эми быйылкы 2026 жыл ичинде жаз айларына көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери боюнча азыр камылга баштадык. Буюрса кийинки жуманын башталышы менен көчөттөрдү отургузуу иштерибизди жүргүзөбүз. Көчөттөр негизинен шаардын борбордук көчөлөрүнө, сейил бактарга, билим берүү мекемелеринин айланасына жана калк көп жүргөн коомдук жайларга тигилет. Жашылдандыруу иштери шаардын экологиялык абалын жакшыртып, абанын сапатын жогорулатууга, ошондой эле тургундар үчүн жагымдуу шарт түзүүгө багытталган. Жашылдандыруу мекемеси аркылуу 2,5 миң көчөт даярдалып, эмки жуманын башы менен отургузуу иштери башталгантат. Жана Нарын шаарынын Нур программасы аркылуу Нарын шаарында кайсы бактар жакшы өсөт, ошол боюнча дагы иштер алгылыктуу жүргүзүлүп, азыр отургузуу жана ошолор аркылуу бактарактар алып келүү боюнча да каралып атат. Быйылкы жылы Нарында көп бактарактын түрү отургузулат. Азыр пландалган быйылкы жылкы планда 5 бактарактын түрүн отургузуу башталган. Маалыматка ылайык, көчөттөрдү олтургузуу иштери кийинки жуманын иш күндөрүндө башталат. Аны жашылдандыруу ишканасынын кызматкерлери жүзөгө ашырат. Наргиза Жумадел кызы, Жеңиш Абдулдаев, Нарын жаңылыктары.